Быйылкы жылы 30 жыл болду. Борбор калаадагы Токтогул Сатылганов атындагы номер 69 мектеп гимназия эң алдыңкы орто окуу жайларынын катарын толуктайт. Мамлекет башчысы мектептин абалы менен таанышып, анда билим алып жаткан окуучулар менен баарлашты. Биздин мамлекеттик келечеги силер силер кандай ыймандуу болуп тарбия алып, жакшы билимди болсоңор, биздин мамлекеттик келечеги жакшы болго тиет. Жакшы окууга Кудайым силерди колдосун, келечегиңер кең болсун. Бул мектепте ар түрдүү ийримдер уюштурулуп, өнөрлүү балдар тарбияланууда. Окуучулардын өтө көптүгү мектептин көйгөйү. 1,5 миң балага ылайыкталып курулган 2 имаратта 3 миңге жакын окуучу билим алууда. Нөөмөт менен кезектешип окушат. Бул көйгөйдү жоюу үчүн мамлекет башчысы кошумча имаратты куруу тапшырмасын берген. На сегодняшний день Окуучуларга орун тартыштыгы номер 12 мектеп гимназияда да бар. 1400 балага ылайыкталып курулган имаратта 3,5 миң окуучу билим алууда. Нөөмөт менен окутуу жүрүп жатканына карабай, бир класстан 40тан кем эмес баланы көрүүгө болот. В классе 50, сидят сейчас 49. 50, да, в классе? Да, много. Тесновато, да? Ничего, построили новую школу, да? Шаар бийлиги бул мектепте да көйгөйдү кошумча имарат куруу менен жойгону турат. Бишкек мэри долбоорду мамлекет башчысына тааныштырды. Кошумча имарат 550 орундуу болот. Эгер ал спорт залы менен кошо курулса 85 миллион сом керектелет. Айрыкча чүйдө Бишкек шаарында мектептерге балдар батпай, айрыкча Сокулу калан Москва райондорунда көп да. Мына Бишкекке көп келип атканы ошодон көбөйүп кетти. Ошон үчүн бул маселени мен билем, бул менин көңүлүмдүн борборунда. Өткөндө мен айткам билесиңер. Жана коррупциядан түшкөн акча атайын счет ачылган. Ошол акчадан беребиз, чүйдөнөн Бишкекке беребиз. Анализ кылсаңар, жакшы анализ болот экен. Ушуга жараша силер сунуш кылсаңар. Ошого жараша ошо каражаттан бөлүп беребиз. Жана мектеп көрүп келдик, 69 мектепке абдан керек экен. Бул мектеп керек экен. Жаңы конуштарга керек экен. Ошол центрде дагы балдар мектепти азайтканга ошо конуштарга да мектептерди баштайлы. Жалпы боюнча биз 22 проектти жазадык. 22 мектепте. 3 мектепти биз реконструкция кылайлык деп атабыз. Ал уже эскерип калган. Потому что биздин мектептер 50-чү, 60-чы, 70-чи жылдарда курулганда, ошон үчүн баары эскерип калган, эски болуп калган. Ошондуктан 22 проектти, 22 долбоорду биз азыр жасап атабыз. 4-5 жылдын ичинде 12 жаңы мектеп курганга аракет кылабыз. Кошумча имараттар быйыл башталабы жана? Кошумча имаратты 69 менен 12 бүгүн президент тапшырма берди, 19-жылы башталат. Номер 98 кесиптик лицей байланыш тармагынын адистерин даярдайт. Маалымат технологиялары, телекоммуникация боюнча билим берилет. Ошондо дым келгенде иштеп кетет. İşte başladı. Макронадан пульт аркылуу Заман талабына, базар экономикасынын шарттарына ылайык адистерди даярдоо зарыл. Мындай мүмкүнчүлүк дал ушул кесиптик билим берүү жайларында бар. Азыр биз бул кесиптик техникалык лицейлердин дагы өзүнүн кадыбатын көтөрүш керек. Onun için degende azır texnologiyalar tez özgөрүп атат. Жаңылыктар абдан көп кирип атат. Биз ошолорго кыска мөөнөттө ушул лицейлерде ошого кирип аткан технологияларды үйрөтүп балдарды ички рынок, сырткы рынокко балдарды биз туруштук бергенге биз милдет алып ошону жасаш керек да. Аны бир гана кесиптик техникалык лицейлер жасайлы. Көп дүйнөдө азыр ушундай тез өзгөрүп атканда технологиялар көбүнчө ошо бир жылдык окуткан ушундай технологиялар, ай технологиялар этпес, бир жыл окуткан ушул адистер, ушул кесиптер азыр көбөйүп атат. Өзүбүздүн келечекте кандай болот, эмне болот биздин мына рынок экономикасында кандай адистер керек, кандай кесиптер кийин ошондой талап болунат. Ошону алдын ала анализ кылып туруп ошол кесипти окута башташ керек. Артта калбаш керекпиз. Ошон үчүн мына кесиптик техникалык лицейлерди дагы күчөтүп, ана региондорго абдан көңүл буруш керек. Мектептер, кесиптик билим берүү жайы менен бирге президент Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетине да барды.
Окуу жайда жолугушуу уюштурулуп, ага эмгек жамаат менен студенттер, ошондой эле университеттердин жетекчилери катышты. Билим берүү тармагындагы көйгөйлөр тууралуу кеңири сөз болду. Азыркы кечиктирис маселе мектепте билим берүүнүн сапатын жакшыртуу болуп калды. Негизги эки багыт: ар бир баланын билим алуудан четте калтыруу жана билим берүүнүн сапатын көтөрүү. Бул баарыбыздын тең жерде отурган, ушу билим берүү тармагына жооп бере турган жетекчилердин бизди күчөлткөн маселе болуш керек. Бул региондордун өкүтүү үчүн эң зарыл болгон шарт, биздин келечектин пайдабалын түзө турган эң негизги фактор ушу билимдин сапаты. Толуу жетүүгө кыйын болгон аймактардагы балдарыбызды билимге болгон муктаждыгын өз айылында камсыз кылуу абзел. Ошол менен катар ден соолугун мүмкүнчүлүгүн чектеген балдардын ар бири сапаттуу билимге жетүүсү зарыл. Башкы ыкмалардын катарында дистанттык окутуу, технологияларын пайдалануу бул багыттарда бизде зор мүмкүнлүктөр бар. Ошондуктан биз окуу процессин терең санариптештирүү менен 2019 жылды бул ишти биз башташыбыз керек. Эң негизгиси орто мектептин мугалими биздин коомдогу эң кадырлуу адам болуш керек. Биз ошого жетишибиз керек. Ушуга багыт алышыбыз керек. Мына Залкар ойчулубуз Чыңгыз Торекович Айтматов билесиздер, өз кезинде айткан, руханий баалуулуктар көз жазымда калып, керектөөчтүн духу күчөгөн кезде эң биринчи мектеп мугалими жапа чекти деп. Мугалимди биз коомчулук коргобосок, ал өзүн коргоно албайт деп. Мына ушул таамай айткан сөз, биз мугалим дегенди эң кадырлуу, айрыкча мектептин мугалим эң кадырлуу адам кылышыбыз зарыл. Айрыкча жаш мугалимдерге жашоо шартын жакшыртуу бул мамлекеттин негизги милдеттеринин бири болуш керек. Билим берүүнүн сапатын жакшыртууда реформа талап кылынат. Анда бала бакчалардан тартып, жогорку окуу жайларына чейин маани берүү зарыл. Билим берүүдөгү азыркы кырдаал биз каалагандай көрүп жатасыңар болбой жатат. Бул билим берүү боюнча да көп сындар айтылып атат. Демек, бул тармакта системалуу реформаларды жүргүзүү мына азыр талап кылынып атат. Билим берүү жана илим министрлигине бул боюнча тапшырмалар берилген, иштер жүрүп жатат. Билим берүүнүн максаттары жана артыкчылык багыттары төмөнкү милдеттерди ишке ашыруу менен аныкталат. Бул биринчи, балдардын эртелеп өнүгүүсүнө жана мектепке чейинки билим алышына өзгөчө көңүл буруу. Бул деген мектепке чейинки даярдоону жакшыртуу менен ар бир балага бирдей билим алганга турмуштук стартты камсыздоо. Экинчи, дүйнөнүн бардык өлкөлөрү билим берүү системасын реформалоо милдетин ишке ашырып жатышат. Эртеңки күндүн талабына бүгүнкү кырдаал жооп бербей калды. Биз дагы ушу билим берүү тармагында, илим тармагында реформа жасаганга абдан муктажбыз. Экономикада атаандаштык өкүм сүрүп, улам жаңы технологиялар пайда болууда. Мындай шартта дүйнөлүк өнүгүүдөн артта калбай, эң зарыл адистер даярдалышы керек. Эртеңки күн биздин алдыбызга кандай талап коюп атат, кандай адистер керек, кандай кесиптерди окуш керек, ким даярдайбыз, анализ керек. Мына азыр көрүп атасыңар, эң керектүү санариптик, био, нано технологияларды мына доору келе жатат. Ошон үчүн мына бат жакшы ой жүрүткөн, креативдүү деп коебуз го, инновациялык жөндөмдүү адистерди мына биз чыгарганга мына азыр өзү коом, өзү мамлекет ушуга азыр абдан мындай муктаж болуп турат. Мына азыр штабта конкуренция күчөдү да. Мына жумшак технология деп коет. Азыркы технологияларда бир мамлекетти желди соккуруш үчүн ракета менен бомбанын кереги жок. Мына көрүп атпайсыңарбы? Кереги жок анын. Азыркы технологиядан башка жолдору бар. Айрыкча эң жаман жагы бул жогорку окуу жайын билим алган, начар билим алган, сапаты жок билим алган мугалимдер, врачтар, инженерлер, юристтер, экономисттер мына ушулар өз өлкөсүн талкалашат. Муну унутпаш керек. Ошон үчүн бул сапатсыз билим берүү менен биздин келечегибизге биз өтө зыян келтирип жатабыз. Билим берүү сапаты менен өлкөнүн келечеги бул ажыракчы нерсе. Билим сапаты кандай болсо, биз кандай сапаттуу, билимдүү балдар чыгарсак, ыймандуу балдар чыгарсак, биздин келечегибиз ошого жараша болот.
Ошондой эле кесиптик билим берүүнү өнүктүрүү маселеси да айтылды. Келечек ээлерин кесипке даярдаган орто окуу жайларга тапшыргандар аз болуп жатат. Азыркы учурда 1,5 миллион экономикалык жактан активдүү адамдардын кесиптик билими жок. Биздин жаныбыз өлкөнүн сыртында мына квалификациясы төмөн жумуштарда иштеп жатышат. Ошондуктан биз кесиптик техникалык окуу жайларына мамилени биз өзгөртүүбүз керек. Бул окуу жайын бүтүрүүчүлөрдүн биздин коомдогу кадыр баркын көтөрүү жагын карашыбыз керек. Бул боюнча биз ушу жумушу кесиптерге кызыктырган иштер боюнча жакшы маалыматты жүргүзүп, элге, балдарга жетиш керек. Мына мектептин бүтүүчүлөрүнүн 30% гана ушул кесиптик окуу жайларга тартылган. Миграция кайдан кетип атат? Бизде миграция жалаң алыскы бийик тол райондон, айыл жерлеринен кетип атат. Аяка кеткенде мына кече биз алдык, жылына 7.000-ден 9.000-ге чейин биздин балдарыбыз, уул кыздарыбыз 9 класс бүтүп эле 13-11 класска барбай атышат. Мына ушул балдарды биз алып келип, ушу кесиптик техник окуу жайларынын 98 окуу жайы бар. Ушуларды колдонуп, шарт түзүп берип, рынокко, биздин ички рынокко керектүү адистерди даярдап, айрыкча сыртка кетип аткан биздин балдарыбыз жогорку квалификациялык иштер менен камсыз болуш үчүн ошолорду ушул жерге тартышыбыз керек, акча аябаш керек. Энергетикага мына тоо кен, айыл чарба, туризм, кайра иштетүү, жеңил өнөр жай көп тармактар боюнча ортодо жыгындагы кийинки адистер мына жетишип болуп атат. Биз ушуну даярдай баштасак, биздин балдарыбыз сыртка чыкканда жакшы айлык ала турган кызматтарга, жумуштарга иштей башташат. Биз балдарыбызды сыртка чыгып атканда атааңдаштыкка жөндөмдүү боло турган балдарга даярдап, кесип берип, андан сыртка чыгарышкы бул кыздарыбызды. Мына буга абдан катуу мына көңүл бурушубуз керек. Жолугушуу уюштурулган улуттук университет тууралуу да сөз болбой койгон жок. Залкар адамдарды тарбиялап, кесипке аттандырып келген окуу жай эми реформага муктаж болуп турат. Улуттук университет биздин жогорку билимдин флагманы деп мына ар дайым айтылып келген. Тилекке каршы мурункудай флагман болбой калып деп ачык айтам. Сыртынан жалтырай көрүнгөнү менен ичине андай эмес экен. Корпустун мына акыбалы да начар экен. Техникалык камсыздасуу боюнча начар экен, көрүштүм мен азыр кирип. Эмне үчүн мына мен вуздардын көбүн көрдүм. Айтпай эле коеюн аттарын. Мына айрым окуу жайлар жакшы жасап жатышат. Көрүп атасыңар. Эмне үчүн берде кылса болбойт? Мына Бишкекте эмес, Бишкекте гана эмес, мына аймактардагы жогорку окуу жайлардын азыркы көрүнүшү башкача. Барып кирип көрсөңөр, аймактарда борбордо эмес. Силерге эмне тоскоол болот? Бул университет көп жылдан бери биз улуттун мамлекеттик сыймыгы болуп келген, билесиңер. Саясий, илим элитанын көпчүлүгү ушул университеттен чыккан. Мына мен билгенден, мына Кыргыз өскөн баатыры, чейрек кылым Кыргызстанды жетектеген коомдук жана мамлекеттик ишме Турдакын Усубалиев ушул жерден бүткөн. Мына мен кече жакында кол койдум 100 жылдыгын өткөзүш боюнча. Буюрса бергилей 100 жылдыгын. Университет директораты şu тарыхатын, мурдак аброюн кайра алып келишке керек. Алып келип, муну чыныгы флагман университетке айландырыш керек. Бул сын пикирлер мына айтылып кетет, көп жылдан бери айтылып атат. Мен эми азыр акыбал начардыгына бүгүнкү жетекчинин күнөөнү алысмын. Алдында туура эмес болот. Мен билгенден көп жылдан бери бул талашташ келе атат. Өнүгүү процесси, реформа жакшы жүрбөй атат улуттук университетте. Ошондуктан силерге дагы бир ишеним арталы, урматтуу ректорат, ректор. Силер улуттук университетти чыныгы биздин мамлекеттин окуу жайларын флагманы айланткыла. Алып чыккыла, реформаларды коркпостон, аябастан жүргүзгүлө. Реформа эч качан талаш-тарс жөн кетпейт. Реформа болгон жерде талаш-тарс болот. Жакшы жаман айтылат. Ошого чыдаган адамдар реформа жасайт. Жаманга жакшы сөзгө чыдаган, ошону бирдей кабыл алган адамдар реформаны жасайт. Эгерде жакшыга дагы, жаманга дагы сөзгө бирдей чыдаган адамдар реформа жасай албайт. Анан кийин мамлекеттик жетекчиликтер деле мындай карап отура бербейбиз да. Ушундай шанс берилгенден кийин буну колдонуп университетти оңдогула. Жолугушууда мамлекеттик жана расмий тилдер тууралуу да сөз болду. Бул багытта президент пикирин билдирди. Айрыкча көп тилди билүү мына зарыл. Биздин конституцияда бекитилген принцип бар. Бул жарандарыбыз мамлекеттик, расмий жана дүйнөлүк тилдердин бирин билиши керек. Кыргызстанда бардык жарандар мамлекеттик тилди өздөштүрүш бул мамлекеттик деңгээлдеги маанилүү
абдан майлы мәселе деп есептеймін. Емін үшін дегенде білесіңер, бардық өлкөлөрдө мамлекеттиликке болгон мамиле ушундай. Ошол эле учурда ар бир жарандын өзүнүн тилин жана маданиятын билүү мүмкүнчүлүгү бизде ар дайым сакталат. Кыргызстанда мына билесиздер, ар кандай сөз болуп атат, дагы айтылып кетейин, орус тили расмий тил боюнча сактайт, ал статусын өзгөртпөйт. Эмне үчүн дегенде бул биринчи бизге өзүбүзгө керек. Билим берүү тармагына бюджеттеги каражаттын 20% жумшалат. Бирок окутуунун сапаты жакшырган жок. Мамлекет башчысы жаш мугалимдерди аймактарда ишке тартууга аракеттер көрүлүшү керек экенин белгиледи. Президент тармакты терең санариптештирүү иши быйылкы жылы кечиктирилбей башталышы зарыл деп эсептейт. Халыгул Асанбаев, Бактурсун Дүйшөнбеков, Коомдук 1 канал.